Жеңишбек Эдигеев, сизди көп күнөөлөдүк, сындадык. Пандемия маалында аялы жашы дебей каргадык. Мезгилиңиз, бешенеңиз, жолуңуз ошондой болду, оор болду. Журттун ант бешке даргасы жок эле. Соңкусу шайлоодогу катаңыз минтеп, ажуулук жолуңузга чекит койду. Анын себебин эми эскермей китебиңизде өзүңүзгө ойлорсуз. Кубантканынан өкүнткөнү көп болор. Ажоолук жолдун азабы менен бактысы ошолдур. Ажоолук жолдун азабынын бирин сезсек, миңин сезбеппиз. Сизден бүгүнкү арыз берүү билдирүүңүздү укканга чейин жек көрүп аттык. Кырдаал бизди ошого түрттү. Сөөмөй кезеп, эми дагы жаран уйгу болот деп тура дедик. Бирок андай болгон жок. Мамлекеттен өткөн дөөлөт жок дегениңизди ырастадыңыз. Сиз урматтуу Сооронбай ага, жеңил эмес турмуштагы элиңизде баарыбызды кечириңиз. Дайыма ден соолукта аман эсен болушуңузду тилейбиз. Эми ушул эле керек болсо, тирешкен саясат бир жактуу жолго түшөр, бирок билесизби, ошол замат кайра эле сизге карата аял сезими келди. Деги эле биз ошондой экенбиз. Кыргыз ошондой эле экен. Каары тоодой аябсыз да, боорукер деле экенбиз. Айталы, Садыр Жапаровдун бүгүнкү жылдызы жанган тагдырын дал ошол боорукердик жасады. Түрмөдө жатып атасын, түрмөдө жатып апасын, түрмөдө жатып уулун жоготкон тагдыры жасады. Көрсө ошонун баары карап олтурган, угуп олтурган, көрүп олтурган кыргыздын бир боор этин оорутчу тура. Алысынан, жакындан да, тааныгандан, тааныбагандан да Садыр Жапаровду билеби, билбейби, бирок азап чеккен адамды кыргыз жөлөйт экен, жалын салып туршойт экен да. Эбипке себеп дейт. Бүгүнкү кырдаал жаралбаганда Жапаровду 7 дуан эли жакшы көрөрүн абай салып салбай калар белек ким билсин. Жеке мен үчүн Садыр Жапаров Бакиевтердин кезинде калган жаман ысым катары эле жүргөн болчу. Боор деген сөз кыргызда ошол үчүн ыйык экен, жүз кырдуу экен. Жакшысын боорукер деп, жаманын боору таш деп, боор ооруса боорго тебет деп, жакын өлсө бир боорум деп айттырганын караңыз. Анын сыңары президент Сооронбай Жээнбековго анын бүгүнкү кадамына эл жылуу назарын бурду. Чындап Кудай деген адам экенсиз, жакшы жан экенсиз, элди ойлодуңуз. Саясат сизди катуу чайпады, бир тарабыңыздан талады, кайсы бир деңгээлде сындырды. Бирок ал табигый нерсе экен, мамлекет жүгү деген ошондой экен. Ал үчүн балким жумшак болуш керек беле, мындан күчтүү, мындан митайым, амалдуу болуш керек беле, ким билсин. Бул кадамга барбасаңыз, балким элден мындай баа албас элеңиз. Талаш менен, куугун менен, сүргүн менен кеткен болсоңуз, анда кандай болот эле? Тилекке каршы андай болгон жок. Эми экс-президент аталып, арабызда баш көтөрүп басып жүрөсүз. Сиздин ажоолугуңуздун ушундай чаяктаганына да шүгүр. Баса каалайбызбы, жокпу? 5-6 октябрдагы Ташиевдин аракети, а эң башкысы Жапаровдун кадыры сизди, урматтуу президент тагдырыңызды жакшы кабырып кетти. Антпегенде сиз караланган бойдон мурдагы президенттердей тагдырда калат белеңиз. Айтор ушунун баары сиздин тарых, кыргыздын тарыхы. Аялуу айтсак ушундай, ал эми биздин эртеңден баштап реалдуу турмуш күтөт. Кыргыз тарыхына кирген 3-чү инкылаптын дагы далай акысы менен чүкүсү чыгат. Айтылат, жазылат, далилденет, текшерилет, баа берилет. Дагы далай кырды бычак сыноолор келер, бирок эми кечекидей жар кырына такалган күн келбесин. Жакында Кыргыздын 6-чы ажоосу болуп, кимиси келсе да ак жолтой болсун. Жеңишбек Эдигеев. Текебаев, эми президенттик парламенттик шайлоо чукул арада чогуу өтүшү зарыл. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Сооронбай Жээнбеков кызматтан парламенттик шайлоо өткөндөн кийин кетсе туура болмок деп эсептейт. Мындай пикирин ал 15 октябрда Азаттык радиосуна билдирди. Менин жеке оюмда президент парламенттик шайлоодон кийин жаңы өкмөт калыптангандан кийин кетсе жакшы болмок. Анткени шайлоо убагында бардык тараптар таанылган легитимдүү орган керек болот. Бирок тилекке каршы бүгүн президент арызын жазып кетти. Бул төмөнкүлөрдү жаратат. Кыска убакыт ичинде кайрадан президенттик шайлоо болушу керек. Өлкөдө акча тартыш болгондуктан парламенттик жана президенттик шайлоонун мөөнөтүн дал келтириши керек. Шайлоолор жаңы жылга чейин өтүшү зарыл. Бул абдан маанилүү. Ошол эле кезде кооптуу иш-чара болот. Бүгүнкү убактылуу бийлик шайлоонун таза өтүшүнө жана коомдук тартиптин мыйзамдарын сакталышына кепилдик берип аткарышы керек. Текебаев азыр өкмөт тез арада чара көрүп, кырдаалды турукташтырышы зарыл экенин белгилеп, аянттарда эл чогулуп түрдүү талаптарды айтып турганын, шайлоого терс таасирин тийгизиши ыктымал деген оюн кошумчалады. Экстремалдуу учурда басым кысым фактору чечүүчү болуп турган убакта эркин шайлоо тууралуу сөз болушу мүмкүн эмес экенин белгиледи. Жээнбеков 15 октябрда кызматтан кетерин расмий жарыялады. 4 октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык акцияларынан кийин өлкөдө саясий кризис башталган. Соңку 2 күндө парламенттин жана өкмөттүн жетекчилиги алмашкан.
Аларча мамлекеттик резиденциясынын жанына милициянын кошумча күчтөрү тартылды. Аларча мамлекеттик резиденциясынын жанына 500гө жакын укук коргоо органдарынын кызматкерлери бар. Ал эми премьер-министр Садыр Жапаровдун тарапташтары президенттин отставкасынан кийин да таркашпай жатышат. Милициянын көпчүлүгү эс алып, тосмонун жанындагы тротуарларда тамактанып жатышат. Алар Садыр Жапаровдун тарапташтары мамлекеттик резиденцияга карай жүрүш жасайбыз деп жарыялагандан кийин тартипти сактоого тартылган. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткени белгилүү болгон. Бирок Ысык көл мейманканасында нааразы болгондор тарап кетүүнү көздөбөйт. Эми алар парламенттин таркатылышын жана спикер Канат Исаевдин кызматтан кетишин талап кылышууда. Эркебаев: президентке кысым болушу мүмкүн. Парламенттин мурдагы төрагасы Абдыганы Эркебаев кызматтан кеткен Сооронбай Жээнбековдун кадамын түшүнүксүз деп баалады. Жээнбеков бүгүн коомдук саясий чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугуп, соңку кырдаалды талкуулаганы кабарланган. Жыйынга Роза Отунбаева, Медеткан Шеримкулов, Фелик Ыскулов, Өмүрбек Текебаев, Марат Султанов, Сыртбай Мусаев, Исмаил Исаков өңдө көрүнүктүү ишмерлери жалпысынан 10 чакты киши катышканы маалым болгон. Абдыганы Эркебаевдин айтымында жолугушууда Жээнбеков президенттиктен жакында кетпей турганын билдирген. 10 кишинин алдында мен кетпейт деп айтты эле. Мен акырына чейин турам деген. Анан бул жерде ачык айтканда кысым менен биз билбеген жагдайлар бар окшойт. Мен жогорку кеңеште иштей албай калат го деп ойлоп турам. Иши кылып, укуктук жактан башаламандык болот. Булар кворумга чогула албай, ошол боюнча тарап кетип, анан Садыр Жапаров башкарып калат го. Тилегеним эле кан төгүлүү болбосун, деди Эркебаев. Эми жогорку кеңеш президенттин отставкасын кабыл алуу боюнча сессияга чогулуусу керек. Жээнбеков кызматтан кетүү тууралуу чечимди кабыл алгандыгы боюнча маалымат президенттин сайтына бүгүн чыкты. Буга чейин анын кызматын тапшыруусун премьер-министрликке кече бекиген Садыр Жапаровдун тарапташтары талап кылып, бир канча күндөн бери митинг уюштуруп жаткан. Нааразычылык акциялары Бишкекте азыркы тапта да уланууда. Шыкмаматовго кылмыш иши козголгону кабарланды. Жогорку кеңештин экс-депутаты Алмамбет Шыкмаматовго кылмыш иши козголду. Аскер прокуратурасы ага 245-берене менен кылмыш ишин козгогонун Репортер KG сайтына Шыкмаматов өзү тастыктады. Ал жергиликтүү радиолордун бирине берген маегинде бул жагдайды төмөнкүчө сыпаттаган. Магажана Сыймык Жапыкеевге Аскер прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголду. Демек, бул буйруктун артында президент турат. Ошентип отуруп президенттин түбүнө тегерегиндегилер жетип келген. 6 октябрдагы окуяны булар элдин шайлоого болгон нааразычылыгы эмес, басып алуу деп эсептеп, дагы эле өздөрүнүн күнөөлөрүн сезе элек экен. Ал окуяларга шайлоо маалында мыйзамдуулукту сактабагандыгы үчүн түздөн-түз прокуратура күнөөлүү. Алмамбет Шыкмаматов 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Бир Бол саясий партиясын жетектеп чыккан. 6-чакырылышта Атамекен саясий партиясынын курамында депутат болгон. Партия лидери Өмүрбек Текебаев камалгандан кийин фракция лидерлигин колуна алган. Ал эми Текебаев түрмөдөн чыккан соң пикир келишпестиктерден улам мандатын тапшырып фракциядан кеткен. Орусия Кыргызстанга каржылык жардам көрсөтүүнү убактылуу токтотту. Кыргызстанда саясий стабилдүүлүк орногонго чейин Орусия каржылоону убактылуу токтотот. Бул тууралуу РБК басылмасы жазды. Орусия акыркы ирет Кыргызстанга өткөн жылы каржы жардамын көрсөткөн. Маалыматка ылайык, бул чечимди аталган өлкөнүн финансы министрлиги да ырасташкан. Кыргызстанда болуп жаткан азыркы абалды эске алуу менен каржылык жактан жардам көрсөтүүнү саясий стабилдүүлүк орногончо жана өкмөттүн иши калыбына келгиче токтотулду деп билдирген орусиялык чиновниктердин бири. Сыймык Жапыкеев Эльвира Сурабалдиеваны чаап салды. Эльвира Сурабалдиеваны Сыймык Жапыкеев сабап салган. Бул тууралуу ал өзүнүн Twitter баракчасына жазып чыкты.